2013 жылы коомдук уюм түзүлгөн бизде. Жайзет программасы менен коомдук жергиликтүү элдердин ушу жаратылышты коргоо, жаратылыштагы жапайы жаныбарларды калыбына келтирүү боюнча сейрек кездешүүчү жаныбарларды калыбына келтирүү, коргоо, браконьерлерден сактоо боюнча ушундай бир проект жүрүп, жаратылышты коргоп иштеп келатабыз. Биз азыр Арчалуу Төр деген жерде, ушу жаратылыш паркынын аймагына кирет. Ушул жерде турабыз азыр. 2400 метр. Биздин бул аймактарда Кыргызстанда болгон жаныбарлардын баардык түрү жашайт да. Бизде болгон гана аркар кулжа жок. Ошон бул жерде акыркы жылдары сайыз убагы тарагандан кийин жокко эсе болуп калган бугум арал. Жок болуп калган, ошол акыркы жылдары кайра пайда болуп, азыр калыбына келип, эң жакшы даражага жетти да. Азыр ушул биз турган аймакта бугулардын эң чоң популяциясы ушул жерде. Себеби дегенде бул жерде алар үчүн жашаганга шарттар ыңгайлуу, климат жакшы, тынч. Бул жерде дагы өткөн жылы биз фотолабышка койгондо ушул жерде илбирстер түштү, сүлөөсүн, карышкыр, элик, чочко баардык түрлөрү бар. Ошо азыр өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп аткандай бугулардын азыр жаңы кууту бүттү. Кууту бүтүп азыр жайма жай жүргөндөрүн көрүп атасыңар. Ушул биз турган өрөөндө Арчалуу Төрдө бир 50ге жакын баш бар. Ушул бир эле коктуда. Ар жагында, коктуларда, бул жогорку жак түндүк жагында дагы бар. Ошонун бери ушул жерде баягы 10 бала бар жергиликтүү балдардан. Ошо 10 бала талыкпай, эч кандай айлык акы албай, патриоттук сезим менен кайтарып келатышат. Кандай өзгөрүүлөр болду ошол 2013 жылга чейинки, анан азыркы? 2013 жылдары эми баягы буга чейин кичине башаламандык көп болгон да, Бишкекке, Борборго жакын, анан баягы мергенчиликке кызыккандар көп, любительдер көп. Анан ошо менен кичине тартип жок болчу да, мындай аңчылык көп болгон, мынтыгаттуу көп болгон. Ошо биз баштагандан бери жыйынтык көрүндү. Элдер ага чейин түшүнбөстүк болуп жүргөн түшүндүрүү иштери жүрдү. Көбөйгөн жыйынтыктарын көрдү. Азыр биз эле эмес, айылдын тургундары өздөрү да коруп баштады да. Жардам берип башташты. Жаныбарлардын көбөйгөнү башталды. Ошону менен биргеликте эле бул азыркы Кыргызстанда туризмдин өнүгүп атканына байланыштуу азыр жапайы жаныбарларды көрүү дагы өнүгүп атат да. Мисалы үчүн бизге мына азыр өзүңүздөр көрүп аткан смотровой площадка курулгандан бери жана буга чейин дагы туристтер келип жаныбарлар сүрөткө тартып кызыгуу көп болгон да. Анан кийин ошо кызыгуу көп болгондугуна байланыштуу анан ошо былтыр дагы жерде Илбирс фондунун жардамы менен проект менен ушул смотровой площадка курулду. Өзгөрүү бар да. Элдердин кызыгуусу башкача жакка айланды да, мындай бир жаратылышты коргоо, өзүнүн салымын жаратылышка салуу боюнча. Жапайы жаныбарлар дагы көбөйдүбү? Жапайы жаныбарлар. Мылтык атылбайбы азыр бул жерден? Мылтык почти жок эсе десек болот. Азыр баардыгына түшүндүрүү иштерди жүргүзүп атабыз, чыккандарга, жергиликтүү элдерге, малчыларга мылтык атуу жок азыр. Бирок ошентсе деле браконьерлер бар да, аңчылар бар. Алар атып алышы мүмкүн. Аларды кармап алганда кандай? Жок дебейсем, баягы түнкүсүн мергенчилик кылгандар бар, же болбосо башка тараптан алып келип чыгаргандар бар. Бар эми андайлар баягы жок эмес да. Алар менен кантип күрөшөсүздөр? Кармап алсаңыздар кандай жаза колдоносуздар? Кармап алсак, эгерде атылган олжолору болсо, ошо ар бир олжонун өзүнчө штрафтары бар. Ошолор өздөрүнүн штрафын тартат. Мындыктар болсо, мындыктары алынат. Протокол түзүлөт, акт түзүлүп, тиешелүү органдарга өткөзүлүп берилет. Мисалы үчүн бир бугуну атса канча? Бугунун штрафы бул атса миллион да. Миллион төлөнөт. Бул бугунун өзүнүн баасы да. Андан тышкары административдик штраф бар, административдик айып бар. Ошол айып пул төлөнөт, аны соттун чечими чыккандан кийин сот кандай өкүм чыгарат, ошол жактан белгилүү болот. Жана кечээ күнү айтып кетти го, жана ошол сиздер корукчулар кармаса, браконьерлерди колго түшүрсө, жана атып алган
анан ошо айыппулдун 30% силерге берилет деп ошондой практика болдубу? Ооба, болду, андай практикалар болду башында. Мисалы сизде? Мисалы үчүн бизде ушул балдар уюмунун балдары элге атып кармалган жарандар болгон. Ошо элге атып кармалганда ошонун 30% которуп берилди уюмга. Ал 30% акча болсо кайра эле жаратылышты коргоого. Мисалы үчүн баягы рейдтерди уюштурганда, балдарга чыкканга, рейдке чыкканда 2 күн, 3 күндө чыгышат. Же болбосо учет иштери күзгү жазгы. Ошого баратканда тамак ашлары, бензинге, машинеге, же болбосо эмелерге, жапайы жаныбарларга туз таштаганда, же болбосо балдарга керектүү шаймандарга жумуш үстүнө керектүү ошондойлор колдонулат. Кайра эле жаратылышка колдонулат. I mean, it's very spectacular. It's rugged, and I like the contrast here, especially now when there's snow up in the mountains and you see all the way down into the valley where there's still no snow. It's too early in the season, and I like the alpine mountains, so very pointy mountains that you see here. And of course it's very, you want to translate that for, and it's very fun to be here to look at the animals on the other side. Now we've seen some deers, and now we just spotted 4 wolves, which is a first for me, so that's very exciting. I think I'm more than satisfied with the trip. I mean, personally it's been extremely exciting to get to Kyrgyzstan. I've never been here before.